угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кандай чыгат, денсаулыктарыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр, Кудай деп жүрөбүз кыбырап. Шүгүр. Сиз оорубаңыз, ажыке. Рахмат. Аллах разы болсун, рахмат. Менде бир эки суроо бар эле сизге бере турган. Биринчиси жана салам айтып алик алабыз го. Мисалы үчүн ассаламу алейкум дебей, салам алейкум же болбосо салам деп коебуз го. Ооба. Ошондо мындай мааниси арабчадан которгонубузда мааниси өзгөрүп кетпейби, ушуну билейин дедим эле. Экинчиси анан кийин бул мен менен жашаган бир балдар бар. Анан кийин аларды мындай динге тартып намаз окуп десем мындай саат моюн бербей атышат да. Ошолорду кандай тарбияласа болот? Катып айтса болобу, ушул тууралуу дагы кичине айтып берип коет. Рахмат, Аллах разы болсун сизден ажыке. Сиз Орусиядан чыктыңыз бизге? Ошо Россиядан чыгып аттык эле. Анткени бирге жашаган балдар дегениңизден рахмат сизге. Кудай таалам денсаулык берсин. Мен чындыгында ошол Орусиядан телефон чалганда кадимкидей ошол мындай адал рызык издеп жүргөн биздин жанагыдай мужахид болгон бир туугандар эстей берем. Анткени адамдын жанын адал оокат менен бала чаканы багуунун өзү жихадка тете көрүнүш. Салам айтканда эң туурасы ассаламу алейкум ва алейкумуссалам. Анан бирөөлөр ассалам дебестен саламун алейкум деп коет. Бул азыр эми шииттерге адат болуп калган, алар салам алейкумду учурашат. Ассалам алейкум менен салам алейкум айырмасы ассалам дегенде бүтүндөй тынчтык аттуунун бардыгы десе, ал эми саламун алейкум дегени тынчтык деген эле сөз. Ошондуктан бүтүндөй бардык тынчтык деген албетте жакшыраак. Анан жөн эле салам деп койсо эми ошол жанагы чала салам болуп калат. Ал деле тынчтык деген сөз, бирок саңа каалайм деген мүчөлөр уланбай. Ошондуктан салам айтканда ассаламу алейкум ва алейкумуссалам деп айтсак албетте туурараак болот. Анан жаныңызда чогуу жаткан жашаган балдарга айтканда аларга осуят айтыңыз, деңиз. Эгерде сизди каттуураак айтсаңыз уга турган болсо, анда каттуураак айтсаңыз деле жакшы. Анткени кийин азыр нааразы болсо кийин ыраазы болот. Ошол жерде жүрүп, алыста жүргөндө ошол Кудайды таанып албаса, анда ошол кийин такыр тааныган мүмкүнчүлүк болбой калат. Анткени алыста жүргөндө агасы жок, атасы жок, апасы жок, ошол чет жерде жүргөндө ошол Кудайды эстебесе, демек анда башка жерде такыр эстей албай калышы мүмкүн. Демек ошол балдардын дагы деле акыл эси толук болбой турат деген маани. Адам дайым аракет кылыш керек. Эгерде колуңуздан келсе аларды урушуп болсо деп үйрөткөнүңүз жакшыраак. Кийин сизге ыраазы болуп, өмүр бою сизге карыз болуп өтөт. Азыркы бир суроо бар эле, могу жаштардын баары эле анаша чыгып өтпөйбү, ошол жөнүндө кичине даават кылып койбойсузбу? Рахмат. Анткени кээбилери бар, анашаны чегип туруп анан ошо намазда окушат да, ошол тууралуу айтып койбойсузбу ажеке? Чындыгында мага мына оштон кайрылышты, өзгөндөн, ноокаттен да көлдөн кайрылышты. Ошол жанагы кээ бир молдокелер ошо наша чексе болот деп койсо наша чегип, анан тиги кара дары апийим чегип жеп, анан муногу тамекинин оор түрлөрүн тартып, тамекинин өзүн, анан краска жыттагандар бар экен, боек жыттагандар бар экен. Ушулардын бардыгы арам, туугандарым. Ден соолукка зыян келтире турган нерсенин баары арам. Ал дарылык максатта ошол аптекада саткан, ошол жерде атайын доза менен берилген дарылар гана. Анан өзүңүзчө алып нашаны чегип жыргай берип, ошол болот экен деген бул туура эмес маселе. Ошондой эле урматтуу бир тууганым, муногу дары жыттаган, андан сырткары краска жыттаган, андан сырткары жана кремдерди жыттаган, мына ушул дагы туура эмес. Бул эң бир мусулманга туура келбеген арам иштердин катарына кошулат. Бул боюнча атайын мен бир маалыматтар жыйнап бир макала жазууну туура көрүп ниет кылып отурам. Анткени ушундайлар азыр көбөйүп кетти. Ушуга фатва берген кээ бир биздин чала молдолор дагы пайда болуп калыптыр. Кудай таалам булардын жамандыгынан сактасын. Булардын бардыгы арам, шариатта күллү мускирин харамун, ар бир мас кылуучу арам деген өзүнүн пайгамбардын осуяты бар. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум чагалы. Ва алейкумуссалам ва рахматуллах баракату. Сиздин ишиңиз ийгилик, бир сурообуз бар эле. Амин, рахмат. Биз ушу дайыма эле жолдо жүрөбүз да. Машина айдапчы. Ушу гаишниктерге көп кабылабыз да. Анан ушу толкондо кээде акча бердик да, штрафын чыгып кете бердик. Аны бербей койсоң жазып салат. Ошону бергенибиз кандай? Эмне болобу же кандай болот? Негизи сиз ошо штраф тоспой турган кылып туура айдасаңыз болобу же сөзсүз түрдө бузуп тартип бузбай айдаш керекпи? Эми аракет кылабыз го, бирок кээдерде
Жашын алып жанакына туруп атат го. Эми жашынганда эле тартип, милиция жок болсо тартип бузат деген сөз жок да. Милиция барбы жокпу тартип сактай берсеңиз, жашынганда эле жашынбаганды тоспойт эле деген сөзүм да. Урматтуу бир тууганым, кандай болгон күндө дагы ошол жол эрежелерин сактаганга колдон келишинче аракет кылуубуз керек. Эгерде аскер кызматындагылар, милициялар тосуп кала турган болсо, алар ошол сиздин кайсы бир тартипти бузгандыгын тосот, ага баш ийип, анан жанагы штраф кагазын жаздырып алып, анан ошону банкка апарып төлөгөнүңүз жакшыраак. Анткени бул мамлекетке түшөт деген. Ал эми чөнтөгүнө салып бергенде биринчиден милицияга арам тамак жегизген болосуз, экинчиден арам тамакты берген болосуз, үчүнчүдөн мамлекетке зыян кылган болосуз, төртүнчүдөн тартип бузгандыгы үчүн күнөөкөр болосуз. Демек 4 күнөн кош каттап өзүңүзгө алган болуп эсептелесиз. Ошондуктан колуңуздан келишинче тартип бузбайдагы аракет кылыңыз.